Кандайсыңар кыздар? Бул видео кантип өзүбүздүн личный кабинетке кирүү боюнча. Мынакей биз Фаберлик компаниясынын сайтына киребиз. Фаберлик компаниясынын сайтына киргенде азыр бизде ушундай баракча чыгып жатат. Ушинтип баракча чыгып атканда биз өзүбүздүн кабинетибизге кириш үчүн оң бурчтагы кишинин значогун басабыз. Мынакей мынтип басканда эле бул жактан силерден пароль менен логин сурайт. Мынакей менин регистрационный номерим жана бул жака паролду жазабыз. Регистрационный номердин ордуна регистрация болуп катталып атканда телефон номер, кайсы телефон номер жазсаңар ошондо жазсаңар болот. Анан астына паролду жазып, анан обязательно могу жерде 4 бурчтук турат, ошол жака деген кара точка коюп коюш керек. Запомнить меня, чтобы силердин соткаңар, силердин пароль менен логиниңерди сактап калыш үчүн. Анан войти дегенди басабыз. Регистрация болуп, мынакей вы успешно зашли в систему деп атат. Мына уже бул жакта менин фамилия атым чыкты. Анан астында уже канча күн бар, канча саат, канча минута, канча секунда бар экенин ошонун баарын көрсөтүп турат. Анан мынакей бул уже менин кабинетим болгондуктан, эгерде заказ кетиргим келсе, мына өйдө жактагы оң бурчтун үстүндө мына сумочка турат, ошол корзинаны бассак эле биз уже заказ оформление жакка киребиз. Эгерде сол жактагы 3 таякчаны бассак, биз бул жактан мынакей продукция дегенди көрсөк болот. Эгерде мынакей Дүйшекеева Айгерим деп туруп ады деп турбайбы тоголокто, ошону басып койсок, мынакей регистрация кылабыз десек, ошо регистрация дегенди басып жаңы кыздарды каттайбыз. Мой счет деген болсо бул биздин кошелегубузда канча сом бар экен ошону билдиргизет. Анан астын жагында мои заказы деп өзүбүздүн канча заказ кетиргенибиз, качан кетиргенибиз, качан келет, ошонун баарын ошол жактан көрүп алсак болот. Анан моя структура, отчеты, личные данные ошонун баарын ушул жактан көрөсүңөр. Өзгөрүүлөр бир аз эле болду, өтө деле болгон жок, кыйынчылыктары жок эч кандай бул жакта. Ушинтип эле көрсөңөр болот. Эгерде продукциялар көрөм десеңер, продукцияларды басасыңар. Мынакей новинки, косметика, парфюмерия, одежда и аксессуары, здоровье, дом, детям деп турат. Мынакей ушул жактан бүт баарын эле тандай берсеңер болот. Мынакей одежда и аксессуарыны басканда все товары деп бассаңар бүт болгон товарлар чыгарат, же болбосо женщинам, мужчинам деп раздел детям дегендер бар. Ошонун баарын бөлүп көрсөңөр болот. Мынакей кыздар ушинтип өзүңөрдүн личный кабинетиңерге киресиңер. Анан личный кабинетиңерге кирип, эгерде заказ кетирем десеңер, оң жактагы сумочканын сүрөтүн тартып басып койсоңор, мынакей уже мен мынакей товары в вашей корзине деп атат. Ошол жакта мен тандап койгон продукциялар бар. Эгерде муну кетирем десем, дальше перейти в корзину деп туруп, дальше больше заказымды кетире берем. Эмне керек экенин бул жактан карап, үстү жагына мынакей бул жака деген артикулду жазып, мисалы үчүн любой бир продукциянын так 1.93 деп коеюн. Ошондой мынакей көрдүңөрбү, мен 111.93 деп жазсам эле бул жака уже концентрированное средство для мытья посуды с ароматом лимона и мяты деп уже сүрөтү чыгып атат да. Ошентип эле ушуну алам десем, в корзину дегенди басып коем. Мына басып койсом эле мынакей уже добавлено в корзину деп атат да. И болду, ушинтип заказ кетиргенде ушинтип эле кошуп кете берем. Мынакей бул заказыма кошулуп калды. Мынакей кыздар ушинтип өзүңөрдүн жеке кабинетиңерге киргенди үйрөнсөңөр болот. Жана азыр ошо бир аз эмнелер болду, өзгөрүштөр. Ошолордун баарын акырындык менен үйрөнүп аласыңар буюрса.